Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү темабыз байыркы Кытай. Баарыбыз дептерлерибизди алып, теманы жазабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты байыркы Кытай элинин пайда болушу, маданияты боюнча жана ошондой эле Кытай ачылыштары жөнүндө билимдерге ээ болосуңар. Анда эмесе сабагыбызды баштасак. Кытай Борбордук жана Чыгыш Азиядан орун алган мамлекет. Бул зор өлкөнүн жалпы аянтынын 8% гана токойлор ээлейт. Кытайдын калган бөлүгүндө Гималай, Каракорум, Кунлун тоо системалары жайгашкан. Ал эми Кытайда эки эң чоң дарыя Хуанке жана Янсызы. Ал тоолордон башталып деңиздерге чейин куюшат. Анын жээги борпоң сары топурактуу келет. Ошондуктан сары топуракты оңой эле суу агызып кетет. Кытайлыктар бул дарыяларды туруксуз дарыя деп аташкан. Хуанке жана Янсызы дарыялары биздин заманга чейинки 3-2 миңжылдыктарда пайда болгон. Ошол мезгилде бул дарыялардын жээгинде цивилизациялар пайда болгон. Башкача айтканда, байыркы Кытай тарыхчысы Сыма Сян өзүнүн Ши Сизи деген эмгегинде эң алгачкы жолу династиялар пайда болгону тууралуу жазып кеткен. Биринчи Кытайда эң алгачкы Ся династиясы пайда болгон, андан кийин Ин, андан кийин Шан династиялары пайда болгон. Мына ушул мезгилдерде жүздөн ашык уруулар бул династияларга же болбосо мамлекеттерге баш ийип жашашкан. Убакыттын өтүшү менен бул уруулардын ортосунда согуш күч алган. Кытайда балдар 7 падышалык өкүм сүргөн, бирок бири-бири менен ынтымагы жок болгон. Алардын ичинен Син падышалыгы бардык кыйынчылыктарга чыдап, Кытайды бириктирүүгө аракет жасаган. Син падышасы биздин заманга чейин 221-227 жылдары жашаган. Ошол мезгилде Кытайдын экономикасы көтөрүлгөн. Шин падышасы кулагандан кийин биздин заманга чейинки 202 жылы Кытайда Хан династиясы пайда болгон. Ошол мезгилде Хан династиясы пайда болгон мезгилде Орто Азия жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө бириктирип турган улуу жибек жолу ачылган. Демек балдар, андан кийин Кытайда, байыркы Кытайда биздин дүйнөнүн 7 кереметинин бири болгон Кытайдын түндүк жагынан орун алган улуу Кытай сепили. Улуу Кытай сепили бул Син Ши династиясы мезгилинде курулган. Анын биринчи бөлүгү ошол мезгилде курулуп бүткөн. Бийиктиги 6,8 метр, ал эми туурасы 7 метр. Кээ бир жерлер бийиктиктер 16 метрге чейин жеткен. Ал эми жалпы аянты 6250 километрди түзгөн. Бул дубалдын көп жеринде сакчылар үчүн мунаралар курулган балдар. Улуу Кытай сепили курулушунун максаты кол салынган элдерге коргоо үчүн улуу Кытай сепилин курдурушкан. Бул бүткүл дүйнөлүк ЮНЕСКОнун курамына 1987 жылы киргизилген. Биздин заманга чейин 5-3 жылдыкта, башкача айтканда 400 жылдары Кытайда маданияты өнүккөн. Кытайдын маданияты Египет, Шумер, Индияга караганда кечирээк түзүлгөн. Кытайлыктар үчүн эң жогорку кудай бул асман деп эсептелинген. Кытайда асман храмы дагы курулган. Кытайлыктар сууга, жаратылышка, ошондой эле алар ошол жаратылышты жана сууну ыйык көрүшүп сыйынышкан. Ал эми балдар, кытайлык ачылыштарда чай деген сөз кытайлыктардан келип чыккан.
чай адамдардын дарманын сактап туруу үчүн дары катары пайдаланган. Кийинчерээк барып отуруп, чайды алар суусундук катары иче башташкан. Биздин заманга чейин 2-кылымдын аягында Кытай тарыхчысы Сымасян Кытай элинин турмуш тиричилиги жөнүндө өзүнүн жазуу булактарында көптөгөн нерселерди жазып өткөн. Ошондой эле Кытай имараттары көбүнчө жыгачтан жасалган. Ал биздин заманга чейин жеткен эмес, ошондуктан чоподон жасалган имараттары биздин заманга чейин сакталып калган. Демек, Кытайдын турмуш тиричилигинде жашаган үйлөрү, имараттары жыгачтан жана чоподон жасалган деп айтылган. Кытайдын дининде Конфуций окуусу, башкача айтканда Кытайдын улуу акылманы, даанышман философу Конфуций өзүнүн Конфуцианчылык деген китебин окууну негиздеген. Ал өзүнүн ыйык китеби Лун Юй китеби, бизче которгондо аңгемелер жана ой толгоолор деп аталган китебинде адамдын ыйык сапаттары, маданияттуулугу жогору бааланышы керек деп эсептеген. Ал ыймандуулукка, абийирдүүлүккө чакырган. Ошондой эле Конфуций адамдарга ар кандай жагдайларда өзүн таза жана маданияттуу алып жүрүүнү үйрөткөн. Биздин заманга чейинки 4-3 кылымда философиялык окуу катары даосизм пайда болгон. Бул даосизм динин Конфуцийдин замандашы Лао Цзы эсептеген. Даосизм дининде адамдар табигый кубулуштарга, процесстерге кийгилишпөөгө, табият менен таттуу мамиледе болсо, адамдын өмүрүн узартууга аракет жасашкан. Демек, балдар, бүгүнкү сабагыбызды бышыктоо үчүн баарыбыз өз дептерлерибизге бүгүнкү сабакта эмне кызыктуу болгонун ар бирибиз дептерлерибизге жазып койсок, ошону менен бирге үйгө берилген тапшырманы аткарабыз. Үйгө берилген тапшырма баарыбыз жазып алайлык. Бизге дүйнөнүн 7 кереметинин бирине кирген улуу Кытай сепили жөнүндө кызыктуу маалыматтарды жазабыз. Ошондой эле Конфуций окуусундагы улууларды сыйлоо адеби деген адеби жөнүндө оозеки айтып беребиз. Анда эмесе, баарыңарга чоң рахмат. Сабакты кызыктуу болду деп ойлоймун.